Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Денисак Интеллектуал ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Ден соолук ушул COVID-19 темасында сүйлөшмөкчүмүн. Албетте, достор, силер тарабынан абдан бир мындай пикирлер болушу мүмкүн. Кандай пикирлер болсо дагы мен ошонун кабыл алууга даярмын. Анткени кечээ күнү бир өмүр үчүн күрөш, эжеге рахмат деп ушул ковид боюнча эже өзү ооруп доктор экен. Кандай эмнелерди кылуу керек, жол жоболорун өзүнүн башынан өткөнүн билгендерин элге кеңеш иретинде айткан экен. Ошол каналымды чыгарсам абдан көп терс комментарийлер дагы болду. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Элди туура эмес жакка үгүттөбө, кандай эле мындай жок нерсени айтып башта айлантпа деген сыяктуу көз караштарда. Эми ар кимдин өз көз карашын ар ким айтканга укуктуу, достор. Мен бирок башынан эле ушул ковид деген нерсе башында мартта чыкканда абдан көп контенттеримди кетирип, буга олуттуу кароо керек деп орустардын окумуштууларын айткандарын көп кетиргенмин. Эгерде мени көрүп жүргөн адамдар болсо билишет. Ал эми азыркы кезде чынын айтканда өткөндө карантин бүтүп ачылгандан кийин кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүбүздүн чоңдорубуздун арасында дагы, элдин арасында дагы болду. Эми бул нерсе чын эле болбогон нерсе экен, кетти, түгөндү, эми мына күн ысып жакшы болот дегендей болуп, кадимкидей болуп кеттик эле. Абдан азыр чүй менен Бишкекте абал оор болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек. Ооруканаларда орундар жок. Кыйынчылык, мед кызматкерлерибиз жетпейт. Канча мед кызматкерлерибиз дагы ооруп өздөрү. Абдан мындай орусчасынан айтканда критический ситуация деп коебу, кыргызча кандай деп коет? Курч абалга жетип калдык да. Бул нерсеге албетте мен ойлоймун, ушул биздин азыркы өкмөтүбүз, ошол кезде деле вице-премьер-министр болуп ушул эле Кубатбек Боронов ошол ковид боюнча жооп берген. Азыркы кезде премьер-министр болуп турат. 1,5 миллиардтан ашык акча келсе дагы жок дегенде бир мектептиби же болбосо бир кафе ресторандарды же жатаканаларды ушул ковидтерге ылайыкташтырылып, форс-мажордук абал түзүлүп калса кандай эмне кылат элек дегендей даярдыктарынын жоктугу көрүнүп калды. Мына өзбекстандыктар контейнерлерден тез ооруканаларды курушту, башка мамлекеттер башкача кылып. Ал эми биздин Кыргыз өлкөсү жок дегенде тез жардам машиналарыбызды ремонттоп койгонго жарабагандыктарын ушул социалдык сеттерден көрүп жатабыз. Албетте бул Кубатбек Бороновдун бетине ошол коюлган моундай маска кандай чиркөө болсо, кудду ошондой чиркөө болот. Бул Кубатбек Боронов бийликке келгенде өздөрү туура эмес жагынан отурушту. Көрдүңүздөр, өкмөт мүчөлөрүн алып чыгып алып туруп, анан ошол 100гө жакын адам менен сүрөткө түшүп, маскасы жок. Анан ошолорду көргөн адамдар кандай тыянак чыгарат? Мына тойлорго уруксат беришип, башкаларга уруксат беришип, абдан шалаакы саясатты жүргүзүп жатышат да. Бул нерсени турмуш көрсөтүп жатат. Бул нерсеге президент эмне себептен кайдыгер карап жатат, мен түшүнө албаймын да. Эмне себептен буларга каттуу чараны көрүп, тез бир элдер сезе турган нерселер билинбей жатат да. Тез ачып, ооруканаларды тез кабыл алып, ошол эле эгерде Бишкек менен чүйдө докторлор жетишпесе, анда балким ошол Жалал Абад жактан же Ош жактан ооруканада иштеген же болбосо ошо резервде турган кадрларды мобилизовать этип, кандайдыр бир оорулуу келгенде сөзсүз түрдө эшикти таңкылдатып ачпай, сразу ача турган кылып бир ушундай шарттарды түзүш керек да. Жок дегенде спорт аянттарга анда ошол МЧСтин жанагындай палаткаларын тигизсин, боз үйлөрдү тигизсин, той дегенде, башка дегенде бардык нерсени тез эле уюштурабыз. Ал эми адамдын өмүрү үчүн күрөш дегенде эмне себептен ошол 1,5 миллиард келген доллардан бир кандайдыр бир тыйынын бөлүп, ушул адамдарды өз мезгилинде кабыл ала турган же болбосо ошондой тез жардам машиналарын уюштурсун, башка кылсын. Эч кандай адамдын өмүрү бул жерде эң чоң башкы критерийди ээлейт да, достор. Бул маалыматтарды берүү жагында дагы мен бир аз күмөнүм болуп калды. Мына адамдар, сиздер айтып жатасыздар, бул нерсе жок, жок эле ооруну бар деп айтышып жатышат. Ал эми менин пикирим боюнча тескерисинче булар бар ооруну дагы ушул кооптонушуп,
bir elde teskeri pikir jaralып ketпесин деп азайтып айтып жаткандай сезилет да. Мисалы үчүн марттан бери 80 адам өпкөнүн жөнөкөй сезгенүүсүдөн, ковидтен эмес, 80 адам өлдү дейт. Мына 2 күндүн ичинде 26 адам өлдү дейт. Ушул өпкөнүн сезгенүүсү марттан бери 1700дөн ашык учур болуп тур да. Азыр бир 70-80дей адамы өтө оор абалда реанимацияда жатат экен. Бул ковид жөнүндө эмес, ушул өпкөнүн жөнөкөй сезгенүүсү. Мына кечээки күнү мурдакы президентибиз Алмазбек Атамбаевди дагы ушул өпкөсү жөнөкөй сезгенип келип, азыр ушул атайын чоңдор жатчу ооруканада жатат деп жатышат. Ковид жок, жөн эле өпкөнү сезгенгени деп да. Мен ошол өпкөнү сезгенгендиги жөнүндө айтып берейин. Пневмония легких деп коет да. Бул деле кадимкидей ушул вирустар, бактериялар же болбосо кандайдыр бир химиялык заттар кирип кеткендигинен пайда болушу мүмкүн. Бирок эмне себептен ушул өпкөнүн сезгенүүсү дагы ушул мына июндун 15-нен кийин абдан ушул ковид дагы көтөрүлөт. Булар дагы ушул параллелдүү түрдө мындай болушу мүмкүн эмес да. Жылда өпкөнүн сезгенүүсү, мына кече Мадамин Каратаев жылдакы эле статистика менен эле бирдей болуп жатат. Өпкө былтыр деле ушундай сезгенсе, быйыл деле ушундай болгон дегендей кылып элди жооткотуп. Орусиянын академик Чучалин деген киши айткан, бул жөнөкөй эле мындай сасык тумоо дегендей кылып, мындай кандай десем, бир адамдарды жооткоткусу келип атат да. Коркпогула дегендей кылыпчы. Эми мамлекеттин адамдары өздөрү ушундай саясатты жүргүзүп баштаптыр. Бул сасык тумоо бир мындай деп, мына кечээки күндү Мадамин Каратаевдин сүйлөгөнүн көрсөңүздөр болот достор. Бул эч кандай сасык тумоо болгондо дагы, бул анда сасык тумоо болгондо дагы биздин эмнебизди, биздин мамлекеттик ушул ооруканалардын даяр эмес экендиктерин көрсөтүп койду. Ошол биз бул нерсе кетти деп шалакыланып, тыйындары каяка кеткенин билбей, мына азыркы кезде же доктор жетишпейт, же оорукана жетишпейт. Бул нерсе ушул биздин азыркы абалыбызды көрсөтүп койду да. Биздин ушул аткаруу бийлигинин чабалдыгын жана башка нерселердин эч кандай бул жерде сасык тумоо дегендей, сасык тумоону билесиздер да, ооруп калыпмын, анан мынтип калыпмын деп туруп эле олуттуу деле эмес, мындай баягы көнүмүш мамиле кылабыз да. Бул жерде көнүмүш эмес, өтө өзгөчө мамиле керек. Эч кандай чогулууларга ошол эле Мадамин Каратаев деле айтып жатат, албетте, чогулбагыла, башка кылбагыла деп. Бирок бул андай жооткото турган нерсе эмес. Ошол өпкөнүн сезгенүүсү дагы жөндөн жөн көбөйүп жаткан жери жок. Биз эми албетте медик эмеспиз, билбейбиз бунун канчалык деңгээлде, чын канчалык деңгээлде калп болуп жаткандыктары, канчалык деңгээлде ошол өздөрү айткандай маалыматты манипуляциялап жаткандыктары достор. Анткени өткөндө эле Орусиянын бир белгилүү саясатчы, блогер, ушундай блогу бар Максим Шевченкону билсеңиздер керек, ушул өпкөсүнөн сезгенип жатып чыкты да. Мен деле дейт 2 жолу ковидке тапшырганымда таза чыгып, андан кийин өзүм акыр чыдабай калганда томографияга барып, ошол жерден көрсө томографиядан туура жыйынтык чыгарылат экен да. Ал эми бул Мадамин Каратаевдин айтуусу боюнча, бул томографиялардагы башка жердеги сезгенүүлөр бул жөн гана сезгенүүгө кирет. Ал эми ковидтикин биз жалаң гана ушул жанагындай тестирлөөнүн негизинде гана аныктайбыз деп жатат да. Ал эми тестирлөөсүнүн кандай сапатта туура көрсөткөндүктөрүн мына кече президентибиз Сооронбай Жээнбеков Москвага барганда көрдүңүздөр достор. Мен мына ушул Россиядан көп маалымат алып, көп нерселерди угуп жатамын. Өткөндө мына биздин кошунабызга участковый айтыптыр, участковый аял бар. Менин деле текшергенде бир жолу текшерсе отрицательный, бир жолу положительный, иши кылып бир текшерсең оору бар деп, бир текшерсең оору жок деп, ушундай нерселер боло берет экен да. Бул албетте бизге азыркы кезде көп табышмактуу жагдайларды жаратат да. Анан ушундай кезде бул жөнөкөй сезгенүү, бул башка деп мындай олуттуу эмес карап, айрыкча азыр Бишкектегилер сезип эле калды болуш керек. Мына мен азыр бүт досторума чалсам бардыгы көбүнчөсү эле уже ооруп, температурасы 37-38 болуп жатышыптыр да. Ал эми түштүктө мен ошол өзүмдүн ата-энемдер жака чалсам, башкаларга чалсам, дагы деле элдин арасында мындай кайдыгерчилик, койчу тынч элебиз, биздин айылыбыз тынч эле дегендей сөздөрдү угуп жатам да достор. Ал бүгүн тынч болот, эртең тынч болот. Балким ошол бизде азыр ортодо, мисалы үчүн бир региондон бир регионго ошол эле Бишкектен Ошкоже, Жалал Абадка каттап, же болбосо Жалал Абадтан Баткенге баруулар жол бекилген жок. Ошол эле оору
orunun bir oçoktoru gelişi mümkün. Bugün gelbese erteye gelip kalışı mümkün. Mına geçe gün ele Avrupa'da şunday orup jatat, kırılıp atat eken İtalya'da da attık ele. Mına oşol geçe men internette görüp otursam biz İtalya'da olup aratabız degендей pikirler gelip jatat. Kudayım saktasın, andan alыс kılsın. Dağı ırvap ketpesin. Mına geçe 400 bolsa bugün 500 günden günge köbeyip jatat. Emi erten bir günden başlap balkim azaysın. Kudaydan şunu tileyli, bardığız dayar bololu, oluttu karаңыздар. Görüngen nerseni bazarlardan alıp jep bir jubay, gigiyenаны сактабай ушундай кылгандан этият бололук достор. Мен силерди bir үндөп жаткан жокмун. Же болбосо мага ошол ковид дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму sen kanalыңан айтып кой деп мага тыйынын берип аткан жок. Өткөндө бирөө пикир жазгандай. Мен өзүм да кооптонуп, мен да кары ата-энем бар, олутту карагыла деп айтып жатамын да достор. Ошол көп нерселер башыбыздан өтүп жатат. Россияда көрдүк мына. Мен бүт досторум баары ушул нерселер башыбыздан өттү да. Бул жакта мына кетти бул нерсе. Бизге эми жетип жатат. Саламатта болуңуздар, туура жыйынтык чыгарыңыздар достор.